Сузак районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жалал Абадта селдин кесепетинен 390 турак үй зыянга учурады. Ассаламу алейкум, урматтуу Полотбек Айдаркулов YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналга лайк басып, жана видеону таратып коюңуздар. Ошондой эле биздин эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроо чагына баса кетиңиздер. Жалал Абад облусунун аймагынан өшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп, жалпы 390 турак жай зыянга учурап, анын ичинен 106 турак жайдын ичине сел суулары кирген. Бул тууралуу КМнин басма сөз кызматынан кабарлашат. 20-июль күнү саат 17:00 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Сузак районундагы Чаңгырташ айылынын 2015-жылы туулган Аруукени сел агызып кеткен. Издөө иштеринин натыйжасында кыздын жансыз денеси туугандары тарабынан табылды. Тартылган күч жана каражаттар өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 182 кызматкер, Сузак райондук жарандык коргонуу кызматтарынан 173 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 210 адам жана тез жардамдын 18 кызматкери тартылды. Мындан тышкары атайын техникалар тартылды. Сузак район мамлекеттик администрация башчысынын буйругунун негизинде райондун аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жеринде тактоо иштери улантылууда. Ал эми министрлик тарабынан 10 орундуу 25 чатыр бөлүнгөн. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн Чаңгырташ айылынын 68 турак үйдүн коргоо жарыяларында тазалоо жумуштары жүргүзүлүүдө. Баткен облусунун Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда 19-июль күнү нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, социалдык объектилер, турак үйлөр, ички чарбалык унаа жолдор, эгин талаалар, сууат каналдар, таза суу ичүүчү түтүкчөлөр зыянга учурады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селден улам келтирилген зыяндар тууралуу кабарлайт. Ага ылайык облустагы жалпы маалымат: 107 турак жайга зыян келтирилип, анын ичинен 50 турак жайдын ичине сел агындылары толгон. Бир мектептин, бир мечиттин, бир бала бакчанын короолоруна сел суулары кирген. Ички чарбалык арыктардан 9550 метр аралыгын, ички чарбалык жолдордун 26385 метр аралыгын, 67 гектар үдүш жерлерди сел суулары каптаган. 4259 метр таза суу түтүктөрү, 23 дана сууат лотоктору, 7 дана темир бетон шекекчи жабыркаган, 7 дана ички чарбалык көпүрөнү агызган. Суга суу каналынын болжол менен 80 метр аралыгы кум шагылга толгон. 27 баш уй, 2 баш музу, 11 баш кой эчкини агызган. Бүгүнкү күндө Актерек айылында 21 турак жайдын ичиндеги сел калдыктары тазаланды. Болжол менен 63 метр куб тазаланган. Тазалоо калыбына келтирүү иштери улантылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан биринчи кезекте керектелүүчү 30 комплект чатыр, 60 коробка тазалык каражаттары жана 40 жаранга ылайыкташтырылган жуурган төшөк Актерек айылына жеткирилип берилди.